водитель болуп, таксиде 8 жыл иштедим. Жададым анан. Балдар чоңоюп уже биякта окуп баштады. Балдарым бардыгы ошол мигрант болуп жүргөндө төрөлүштү. Кызым болот. 3-чү кызым. Мындан кичикеи дагы бар. Малинага мына быйыл отурускан турбайсың. Былтыр отургуздуңбу? Былтыр күздө. Эмне себептен ушу малинаны именно тандап калдың? Ушул сортту, mo полька сортун тоңдурганда, могулар чачырабайт экен да, могу жарылып кетпейт. Көрдүңөрбү? Могу биздин местный малиналар чачырап кетип атпайбы? Алар гристеп эң тоңдурулгандан кийин эң ылдый баа менен кетет да. 1-2 сутка тергенден кийин эзилбейт, катуу, чоң жагынан, товарный вид жагынан, анан кийин тоңдурган жагынан, күшүмдүүлүк жагынан эң негизгисичи. Полька анан бул анча-мынча климатта тандабайт экен булчу. Анан былтыр кеттик, чыгышы Кудайга шүгүр, мына өзүңөр көрүп тургандарбы. 90%, 95% чыкты да, биз тиккенденчи. 90-95%. Йо-моё, моңары. Подписчиктеримди сөгүнбөп экиде челеси. Бул уже актайт дагы бир 2-3 жолу терсе, Кудай буйрса, уже актайт. Өзүн-өзү актайт. Өзүн-өзү актайт. Биринчи жылы эле. Биринчи жылы эле. Силер 10 гектарга пландап атасыздар. 10-15 гектарга да. Капаңар жетеби? Жетет, Кудай буйрса. Көчөт алып келгендер туура транспортировка кылбай атат да. Эми биз анын баарын өзүбүз контролдоп, эми ушунча уюштуруп аткандан кийин элдерге жакшы көчөт алып келишибиз керек. Азыр бул жерде уят болбошубуз керек. Былтыр дагы ошо Белоруссиядан чыккан, анан кийин биз ошол арзан чыккан. Биз сүйүнүп всё барабыз, анда биз өз көзүбүз менен барып көрүп келели Белоруссиядан. Тамырларын көрдүк, алар эптеп эле ушул бир көчөт, бир 2-3 чачы болсо бир көчөт кылып чыгарып берген да. Алар көрсө ушул именно көчөткө эле чыгарат экен да. Арзан туз татыбайт, жок, буну жөн эле коелу деп. Өзүбүзгө бир 95 миң алабыз. Анан ал 95 миңди атайын бар болгонго жараша өзүбүз барып, бардык процессте казылгандан баштап келгенге чейин өзүбүз башында болуп карап, эгер кызыккандар болсо видеого WhatsApp'тан чалса болот, казып аткандарды көрсөтөбүз, жүктөгөндөрдү көрүнөт. Холодильникте фурада ар бири 50 штуктан болуп, пакетте опилка салынып келет. Былтыркыдай болупчу. Былтыр ошондой таза кылып алып келебиз. Эмне дегенде мына былтыркы ошентип алынган сорт быйыл чыкканы жакшы буйруса. Таза пайда гектарына 2 миллион да. Уже аны Ошондо силерди тышкары. Тазалыктан тышкары 2 миллион таза калыш керек да. Ошондо силердики 10 гектар отурсаган болсоңор, 1 жыл, 2 жылдан кийин уже силер жылына 10 миллиондон беришет экенсиңер да, мындай. Кудайдын бергени. Салам алейкум туугандар, дыйкандар, биздин катталуучулар. Бизде дыйкандардын арасында көп суроолор пайда болду. Кандай көчөт тигебиз, качан тигебиз. Ошол суроолор боюнча бүгүн дагы бир ролик тартайлы деп чечтик. Азыр биз былтыр күзүндө тигилген полька сорту тигилген экен ушул жерге. Ушуну көрүп, анан ушул сорт бизге жакты. Көчөттөрү жакшы питомниктен келиптир. Ошол питомниктен биз дагы ушул 400 миң, 500 миңдей көчөт алдырабыз. Ошон үчүн каналга катталып, каналдагы номерге жазсаңар, көчөт боюнча маалымат берет. Жылдыз деген кыз маалымат берет. Анан кийин чалып Бектемир десеңер, туура эмес, ал Жылдыз деген биздин менеджер кызыбыз, ошол биздин сатуу отделыбызда ошол сатат. Ошол менен сүйлөшүп, ошол менен көчөттөрдү заказ кыла берсеңер болот. Эмне себептен биз полька сортун тандап алдык? Анан кийин дыйкандардын арасында дагы көп жалоптар түшүп атат. Европадан, Россиядан, Белоруссиядан келген көчөттөрүбүздүн көчөт алдырышып тиккенде 50% көктөбөй калып атат, 40% көктөбөй калып атат, 70% көктөбөй калат деп. Ошол нерсенин транспортировкасын казылгандан баштап ушул жерге келгенге чейинкисин биз гарантиясы менен өзүбүз уюштуруп беребиз. Биздин дос балдар барып, ошол жактан казып, ар бирин пакетке ороп алып келишет. Кудай буйруса биздики гарантиясы менен. Ошон үчүн эми Бектемир дагы көчөт бизнеске өтүп кетиптир деп ойлобогула. Мен свежийин сатып атам. Бирок мезгилдин талабы ошол болуп атат. Туугандарыбыз, дыйкандарыбыз көчөт алгандан жаңылып калбасын, же тамыр кургап калган көчөттү тигип алып көктөт албай калбасын деп ошол нерсени алдынан алып
Биз өзүбүз уюштуруп берип атабыз. Биз өзүбүз гарант болобуз. Ошол анан бүгүнкү могу полька көчөтү боюнча, сорту боюнча силерге маалымат берели. Түшүмдүүлүгү, кайсыл убакта тиккен, канча процент көктөгөн бул жерде. Ошондой туугандар, биздин каналга каттарып, дайыма комментарий жазып, маалымат алып тургула. Жеткирип да беребиз. Ассаламу алейкум. Аски кандай? Жакшы. Жакшы. Не аркага карап азып кетип. Ассаламу алейкум. Кандай жакшы. Жакшы келдик. Ошол дыйкандарда көп суроолор пайда болуп калган үчүн анан кийин былтыр силер экспериментальный кылып тиктиңер эле могу полька сортунчу. Анан кийин баягы күндө келип көрүп кеткем. Ошол боюнча дыйкандарга дагы маалымат берип коеюн деп келдим. Могу былтыр күзүндө тигилген, а? Ооба. Assalamu alaikum. Былтыр биз 22 октябрда ушул бир питомник менен сүйлөшүп, общий бир 18 000 көчөт алдырганбыз. Өзү жер уже сатып алабыз деп. Анан жерди сатып албай калып, ошо огородко бул досум экөөбүз бул өзүнүн огородуна, мен ушул огородко отургузганбыз октябрдын 22-си. Бул малинага былтыр жайдан баштап уже кызыгып, издеп, ким полькага, именно мына полька сортуна кызыктык да. Эмнеге? Мунун барып түшүмдүүлүгүн көрүп, анан кийин угуп аттык, бардык климаттарга жакшы өзүнүн неме көрсөтөт депчи. Анан бар экен, аз экен, бирок ошолордун үйүнө барып көрүп эле уже кызыгып калдык да. Баягы түшүм берип атканын көрүп, июлдун акыры август айларында. Асылбек, сен дагы полькага кызыгып, сен да? Биздин баягы полька негизи эми бизде баягы Кыргызстанда малинанын эң алдыңкы сорттору полька да эми бизде Кыргызстандачы. Мындан башка баягы жакшы сорттору деле Кыргызстанда жок, башкасы деле жок. Анан негизи биз дагы баягы өзүбүздүн бул жерде байкелерибизде дагы полька сорту бар болчу. Ошолордун барып 4-5 жылдан бери алар карашат да. Анан ошолордун барып көрүп, кызыгып, анан биз дагы ушу польканы тигип көрөлүчү деп биз дагы тигип көрдүк былтырчы. Анан былтыр тиктик. Чыгышы Кудайга шүгүр, мына өзүңөр көрүп тургандар бир 90%, 95% чыкты да. Биз тиккенденчи 90-95% чыкты. Анан түшүмдүүлүгүн дагы өзүбүз көрдүк, өз көзүбүз менен. Анан биз негизи Кудай буйруса пландап атабыз быйыл ушул поле алып жерлерди растап бир 10-15 гектарга тигейин деп атабыз быйылчы. Анан 10-15 гектарга тигерден мурун именно эксперимент кылып көрдүк да польканы. Огородко көрөлү деп. Огородко биринчи көрөлү. Анан жакшы сорттон баягы адашпай сразу поляга жакшы сортун тигели депчи. Потому что эми огородду бул 1-2 жылдан казып алып салсаң болот. Анан 10-15 гектарга тиккенден кийин расходун өзүң билесиң, ал жакты уже казып алыш кыйын да. Анан Россия, Белоруссияга барып, баягы чоң-чоң питомниктерге барып сүйлөшүп көрдүк агрономдор мененчи. Анан баягы биз эми YouTube'дан көрөбүз да, баарысы элечи. YouTube'дан көрсөң Маравилла, Эндра, Садира, Жуан Джей, анан полька, палана, малинанын түрлөрү көп экен, аябайчы. Анан именно ошол чоң-чоң агрономдор менен сүйлөшсөк, алар айтып атат, полькадан лучше сорт жок дейт. Если 5-6 фактор менен караса, полькадан өтө жакшы сорт жок дейт. Потому что польканын, например, баягы 1-2 сутка тергенден кийин эзилбейт, катуу, чоң жагынан, товарный вид жагынан, анан кийин тоңдурган жагынан, түшүмдүүлүк жагынан эң негизгисичи. Полька анан бул анча-мынча климатта тандабайт экен булчу. Полькачы. Ооруларга туруш. Биз, например, бир эле шартта каралган, бир убакта тигилген 5-6 сортту көрүп келдик. Бирок эң ошолордун арасынан жакшы өскөн полька сорт экен да. Анан биз уже өзүбүз Кудай буйруса өзүбүз үчүн баягы чечим кабыл алып, көчөт давай ушу полькадан эле токтойлу деп, ушу алар деле бизге айтты, полькадан лучше сорт таппайсыңар деди. Именно промышленный, масштабный эккендердин бардыгы только полька экен да. А жанагы Маравилла, Саравилла, башка сорттор деп коюп туруп алар бир эксперимент катары алардын өзүндө эле масштаб экиден жөө эгип коюп туруп болду. Ошолорду видеого тартып, YouTubeга чыгарып, ушундай кылып өткөн да. А могу 2 гектар, 3 гектар, 4, 5, 10 гектар только полька экен. Башка сортту мындай объемный гектарда биз вообще көргөн жокпуз да. Полька сорт экен. Бул ооруларга да туруктуу турбайбы? Бул полька бизде эми жаңы сорт болуп атпайбы? Бизге эми келип атат да. А могу Россия, Европада да бул канча жыл чыккан көп болуптур. Эң эски сорт деп эсептелет да. Бирок ошол агрономдор биз бардыгын көрүшүп, Маравилланы, Жуан Джейди быйыл экспериментке көргөнбүз. Былтыр горошокто 200 рубльдан алдырып онуштук. Аны дагы көрдүк, бирок бирде эле уход жасап, бирде эле уходдо Маравилла полькада эмес да.
Жаңа айтып коет го, Мерседес, Африкада да Мерседес дегендей, Полька Европада дагы, Россияда дагы, бизде дагы Полканын Өзүн жакшы көрсөткөн да. жакшы көрсөтүп атат да. Алар деле өздөрү эле полный ошо көп беккенде Жүрлөчү. Полька экен да. Бул малиналарды көрсөткүлөчү. Бул дыйкандар. Малина моголар жаста чыккандар, уже биринчи чыккандары моголар да. Булар уже түшүмүнүн берип, бул елка сыяктуу экен да, башынан учунан баштайт экен, астынан баруу азыр могу. Астындагылар берип атат да, капталынан чыккан бутактар берип атат. Могу. Мынакей туугандар. Карагылачы. Мына азыр уже сентябрдын 21-и болуп атат. Урожай укмуш экен. Местный сорттор уже түшүмүн Местный сорттор түгөндү уже, бүтүп атат. Бизде местныйлар бүттү да. На, турсун. Карабачы, дыйкандар. Бул биринчи жылы ушинтип могу Баковойнан чыккан побектер жатат экен да. Кийинки жылы уже тике турат уже. Быйыл ден соолукка байланыштуу эми көтөрө албады. Эми муну байлаш, шпалерге өзү байлаш керек, мондай түшүмдө өзүн көтөрө албайт да. Көрдүңөр да туугандар. Карасаң, малинасы деле көрүнбөйт негизичи. Ооба. Бирок уже баягы жат калымга байланыштуу көтөрүп көрүш керек да. Анан могу полканын дагы бир өзгөчөлүгүн байкадым. Баягы күн аябай ысык болот го. Жалбырагын астында мындай өзүнүн мөмөсүн коргогон сыяктуу болчу. Жалбырагы монтип өсөт экен да. Ошого дагы көрүнбөйт. Да көтөрсөң астынан бажырайып чыгат. Бул жерде канча сотук? Бул жерде общий бир 40 сотчук, анан бир 30 сотчуктей жерине отургузганбыз. Урожай жакшы экен. На туугандар. Таза полька да мына. Чоң-чоң. Булардын баардыгы бир тамырдан да. Бир тамырдан. Мынакей. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 тугу бышып турат. 15 16 17 18 бышып турат да. Дагы быш эле көктөгөндөр бар. Кудай буйруса погода жакшы болсо. Алды гүлдүп атты. Бир тамырдан чыкканда могу 5 6 7 8 бутактардын баардыгы бир тамырдан чыккандар да. Муну тергенге дагы жакшы экен да. Тергенге жакшы, эзилбейт. Банка бат болот. Баттыр, клиенттер көп, могу жерде окуучулар эле теріп коет. Түшкө чейин окугандар түштөн келип терет, түштөн окугандар түшкө чейин келип эле. Тынчтык байкеге малинаңызды качан тересиз деп эле. Ушул жерде окуучулар эле тереп коет. Жакшы экен. Анан биз эң главный, эң негизгиси бизге пайда жагы да. Ооба. А биз уже пайдасын эсептеп көрдүк. Бул уже Кудай буйруса былтыркы өзүнүн расходдорун, көчөттөрүн, капельный полив баарын уже актап коеюн деди уже. Бул уже актайт дагы бир 2-3 жолу терсе Кудай буйруса уже актайт. Өзүн-өзү актайт. Өзүн-өзү актайт. Биринчи жыл эле. Биринчи жыл эле. Эми бул, например, мына могул жерде көрүнө эле турат да. Мына, карачы. Биздин дыйкандар мисалы азыр тике турган болсо, кийинки жылы күздө өзүн-өзү актап коет. Көчөтүн баасын актайт да. Жөн эле актайт. Бул азыр бир көчөттөн, например, бир банка малина берсе, азына 100 сом болот. 100 сом. Уже көчөтүн актайт да өзүн. Эки актап коет экен. Эки актап коет да. Даже бир эле банка берсең, ошондо деле өзүн жөн эле актайт да бул. Былтыр 54 сомдон канча 6200 штук отургузганбыз. 54 сомдон айланган былтырчы. Йо-моё, моңгары. Подписчиктеримди сөгүнбөп экиде челесиз. Сөгүнө. Жата берет азырчы көрүнбөйт, анан могу көтөрсөң эле могу карачы астыларында могу көтөрсөң элечи. Жүзүм болуп түшөт экен да булчу. Подписчиктер, дыйкандар туура түшүнгүлө. Көргөндө баары көз кубанып кетип атат. Эмоция. Если баягы көчөт алабыз дегендер, ушу малинага кызыккандар, анча-мынча баягы совет керек эле, силер советиңерди бергиле деген дыйкандар болсо келгиле. Бул жерге келсеңер болот. Московский район, Садовый айылы, колхозная 32-үй. Үйгө келип, өзүңөр көзүңөр менен баягы миң уккандан бир көргөн дейт. Азыр дагы ошо биздин жердеги эле туугандар малина кылабыз дегендер аябай көп. Анан Беловодскийден, Сокулуктан, ушул жактан ар жактан келип көрүшүп атат биздикинчи. Келип көрүшүп, болду силерден алабыз деп задатак берип атат да, баягы миң уккандан бир көргөн деген сөз ушул турбайбы деп
баягы ютубтан интернеттен көрсөң башкача көрүнөт, а монтип өз көзүң менен көрсөң бул вообще тим эле кызыгышып атат. сөз менен вообще айта албай турган сорт турбайбы, бул тим эле клубникадай болот турбайбы деп кызыгышып атат да, аябайчы. Немесе келип дыйкандар көргөнгө болот, Дайыма эшик ачык. Эшик ачык. Ушул сорттогу малина келет, туугандар. Булардын бардыгы, например, бир эле тамырдан, бардыгы бир тамырдан. Бул июлдан баштап мөмөсүн берип, уже акыркыларын берип атканы да. Шашпай туруп кыймыл атпагы. Караганын кандай алып карадыңар? Удобрение. Удобрение эч нерсе бербедик. Гөң. Гөң дагы бербедик. Гөң биринчи жыл желательно бериштин кереги жок экен. Эмне дегенде тетик жерде сарайды бусканбыз да. Асты былкылдаган гөң эле. Именно ошол жерден. Жазда чыкты ошол жери. Чыккандан кийин бирок күйүп курап бир аз жери ошол именно сарайдын орду да. Биринчи жыл гөң жок эле, ошол жерге эле чыгарып, бир жыл уход кылып алса, анан гөңдү кийинки жылдан баштап баягы тамыр күч алгандан кийин күздө түшүн бергенден кийин бул жер менен тегиз болуп кыркылат. Анан гөңдү үстүнө жаап, гөңдү таштап, навозду. Анан үстүн саман менен жаап коебуз да буйруса. Жазда ошондой кылайлы деп атабыз. Анан жазда буйруса баягы тооктун куриный помет деп коет го. Тооктукун менен 1 литр растворга 10 литр суу куюп, жазда ошону беребиз буйруса. А бул уже эч кандай буга дары эч нерсе берилбеген да биринчи жылы. Ошондон кийинкиси түшүмө. Даже тамыр күч ала элек быйыл. Көчөттү кандай кылып алдырдыңар эле? Көчөттү пакет коруп. Алыш жолу мындай болду. Биринчи биз былтыры көчөт издей баштадык. Европа, Россия, Белоруссия болуп анан досум экөөбүз ортодон издеп Белоруссиядан чыкты. Анан биз айттык жайында. Биз көчөттү каалашыңча чыгарып беребиз деди. Биз айттык, бирок жайында барабыз. Көрөбүз өз көзүбүз менен. Урожай кандай берип атканын көрөбүз. Эгер бизге жакса предоплата беребиз ошол жерден намеси. Анан күздө бар именно ошол жерден казып кетебиз. Десек макул деди. Кийин сүйлөшүп белгилешкен убакта уже ал кача баштады, отмазкага чыгыпчы, эмнеге билбейм. Тияктамын, бияктамын, эс алуудамын депчи. Анан кийин бир күнү ошол мындай жолдо кетип атып эле мында бир видео жөнөтүп койду, ага уже ишенбей калдык да. Анан бул болбойт экен. Беларус. Тынчтык, бу мурда өзү малинага мына быйыл эле отургузган турбайсыңбы? Былтыр отургуздуңбу? Былтыр күздө. Эмне себептен ушу малинаны именно тандап калдың? Элдин баары эле азыр мына Кыргызстан боюнча көрүп атасың. Малина, клубника, ежевика, карагатты кебиз деп баары кызыгышып атат. Асылбек болсо 1-2 жылдан бери кызыгып жүрөт булчу. Муну түшүнүктүү. Бул кичине даамы татып калган керек. Нан жеп калган дейсиң. Нан жеп калган. Сен кандайча? Меники мындай болду. Мен өзүм универди бүтүп кеткенден кийин, универди бүтүп эле биякта жумушка орношо албай Россияга кетип калгам. Россияда 8 жыл иштедим. 8 жыл. Не жумушта? Водитель болуп, таксиде, транспорттун компанияда барып, өзүм бир 3 машина кылдым. Грузовой машиналар менен бир транспорттун компания менен договор түзүп 8 жыл иштедим. Жададым анан. Балдар чоңоюп уже биякта окуп баштады. Балдарым бардыгы ошол мигрант болуп жүргөндө төрөлүштү. 7 айлык болгондо аяшың келет бул жака. Анан аны торолтуп кайра барат. Именно ошо киндик биякта эми Россияда төрөлгөндө шарттар жакшы экен аякта. Жок, именно Кыргызстанга барып, киндик аны Кыргызстанга тамсын деп. Шага жөнөтүп атты. Бул жака келип атты. Бардык балдарым ошол жакта мигрант болуп жүрүп төрөлүштү да. Азыр 4 балалуумун, Кудайга шүгүр. Анан келип калган себебине кайрылсак, балдар чоңоюп уже окуп башташты. Анан Кыргызстанда кетиш керек же Россияда калыш керек. Же ал жака окутуш керек, же бул жака окутуш керек болуп анан ал жака окуй турган болсо да бир 10 жылга кала турган болуп калып аттым да. Анан кой деп аякты жыйыштырып, машиналарымды сатып, бияктан үй алып ушул силер көрүп турган ушу орустун үйү болчу. 2 участканы бириктирип алгам. Анан келип, эмне кылам, эмне жумуш кылам, эмне тирилик кылам деп ойлонуп былтыр швейный цех ачтым. Мага чейин машина ташып аттым Россиядан. Барам, орустардын машинасын бияка жүктөп келем, бияктан жүк алып барам. Машина ташып аттым. Россиядан мал ташып көрдүм, бая жол азабы, көр азабы деп. Анан былтыр кандай мал ташыдың? Мал могу симментал, пародистый букаларды. Мен эле ташыдым эле го, сен экөөсү кезикпеген экен. Мен Красноярскта тараптан ташыгам. Алтайдан, Алтайский крайдан. Алтайдан ташыдым эле.
Анан былтыр шейный цех ачтык. Сүйлөшүп отуруп бардык машинкаларды алдык. Россияда иштеген акчаларыбызды ошол жака жумшап, анан Швецияда чыдагандарга мен рахмат дейм да. Аябай жумуш оор экен. Өзүбүз жакшы билбегенгеби, Аяшың экөөбүз аябай кыйналдык, 2 айдай кыйналдык. Технология жалдырайсың, бычмачысына, шеяларга, алардын деле шартын түзгөнгө аракет кылаттык. Бирөө келсе, бирөө кетет. Анан кой дедик, бул биздин жумуш эмес. Деп анан үйгө келип, болду жумуш кылбайм дедим быйыл. 7 жыл, 8 жыл Россиялап жүрдүм быйыл. Кышка жетерлик продуктны кылам дагы быйыл. Эс алып, бала чака менен үйдө жатам дедим. Анан 10-11 жаш шашпай турам, көлөкөдө отурам, биякта Айшаталар малина теришип жүрөт, чакырат келип, балдары менен келип малина жей дешип. Анан келип, малина жеп, балдары менен барып, алардыкына барып. Анан отуруп карасаң, 50 банка, 60 банка жөнөкөй эле сорттон. Местный малинадан 50 банка, 60 банка күнүнө 5000-6000 сом иштешип атат. Анан айттым, ушуну деле кылсам болбойбу? Кача кийинки жыл ушул огородко көрөйүн деп анан бул досум айтып калды. Эгер малина кыла турган болсоң, чыдап, көчөтүнүн акчасына чыдап, малина кыл деп. Жакшы сортунан. Жакшы сортунан кылганга жараша деп бул досум совет берип. Ошентип башталып калды анан. Анан досум экөөбүз көчөт издеп, полька өстүргөндөрдүкүнө барып, бирөө көрсөтөт, бирөө үйүнө киргизгиси келбейт, бирөө келип көрсөтөт. Ошондон улам анан малинага ошентип кайрылып келип калдык. Кандай пайдасы жакшы эле болчу атайбы? Пайдасы буйруса прибыль көзгө көрүнүп атабы? Бирөө бөлө былтыр 6200 штук отургузгам ушул жерге, 350 миңден ашкан болчу. Тетиги полив, салив, скважина, моторлорду кошпогондо чисто көчөткө 350 миң. Уже 300 миңин уже күндө жасат. Аяшың жазат. Канча килограмм, канча сомдон баасы дагы. Биринчи жылы уже 300 миңи чыкты. Дагы да убакыт бар да буйруса, сентябрь күн болуп турса. Сентябрь, октябрь убакыт. Ону тергенде эле 2 жолу терсең уже 50 миң. Пайдага чыгат кезинен уже. Ооба буйруса, Кудай буйруса. Сен дагы жана мен казак досум бар. Любой ишти айтсаң үстүнөн чөт да. Мен тыбыт сатып атам десем, мен да жин саткам дейт да. Темир саткам десем, темирдин үстүнөн чыгат. Сен дагы ошондой. Тиги Россиядагы иштеп жүргөн баягы достор баягы тынчтык эми малина өткөн экен, эми ушунузду калган экен дешет болуш керек. Зато бул азыр тренд болуп атпайбы? Малина, ягода деген алдыга кетип аткан эң агро бизнестин алдыңкылары болуп атпайбы? Например, былтыр алып келгенде дос балам экөөбүз где-то бир 10 миң штугун өзү тиктик да огородторгочу. Бул 6 миңден ашыгын мен 3 миңден ашыгын тиктим. Калган ушул жердеги эле коңшу колоң, тууган урук, досторго сатканбыз. Анан ошолордун бардыгы быйыл уже заказ берип атат. И көп объемдуу. Уже бардыгы түшүмүн көрдү, пайдасын көрдү. Кылса болот экен давай деп, азыр уже поляларды алышып, уже чоң объемга чыга башташты да. Силер 10 гектарга пландап атасыздарбы? 10-15 гектарга даже. Какоңар жетеби? Жетет, Кудай буйрса. Биз мына, например, Россия, Белоруссия барып көрүп келдик да. Ал жакта малинанын териште рабочая сила бизде проблема дейт. Анан ал жакта аябай кымбат берет экен. А бизде рабочая сила проблема жок бизде. Окуучулар эле терип коет, ушул жерде коңшу коло. Тапса болот. Тапса болот, бизде проблема жок. Буйруса, канча быйыл 15 гектардын баарына тиге албайбыз, бир 10го аракет кылып атабыз. Жарымы өзүбүздүн жер сатып алган, жарымы ушу арендованный да. Өзү 10 гектар жерден жылына таза пайда гектарына 2 миллион да. Уже аны ошондо силерди тышкары. Тазалыктан тышкары 2 миллион таза калыш керек да. Ооба. Ошондо силердики 10 гектар отурсаң болсоңор, 1 жыл, 2 жылдан кийин уже силер жылына 10 миллиондон беш өткөзүңөр да, мындай. Кудайдын бергени. Кудай буйруса, анда быйыл күзүндө тигебиз, аны эмки жылы келип да тартасыңар, көрөсүңөр. Буйруса. Эми могу результатыңар жакшы экен могу. Эми көрдүк да результат. Биздики дагы максат ошол болуп атпайбы, Асылбек тынчтык. Дыйкандар азыр могу малина популярный болуп кеткенине байланыштуу көчөт тез эле тигиден көчөт ала коет, bundan көчөт ала коет да, анан жаңылып атат да көчөттөнчү. Жаңылып атат да, анан курап калып атат көчөтү, көктөбөй калып атат. Бизде былтыр ошондой учур болду да. Биз баягы интернеттен издей баштадык, анан Белоруссиядан чыкты, ал жактан арзан чыкты. Арзан чыкты. Былтыр бизге 54 сомдон айланган өзүбүзгө. Быйыл дагы издеп баштадык да, уже чоң-чоң питомниктерге бардык, тигилерге барып, бизге көп объем керек деп издеп баштадык. Анан кийин былтыр дагы ошо Белоруссиядан
чыккан, анан кийин биз ошол арзан чыккан. Биз сүйүнүп все барабыз, анда биз өз көзүбүз менен барып көрүп келели Белоруссиядан. Өз атканын көрөлү, түшүмүн көрөлү. Если биз издеген действительно полька сорт болсо, задатак беребиз, кайра күзүндө барабыз, өзүбүз казып беребиз дегенбиз да. Анан ал чота макул деди, бирок мен азыр отпускага кетип атам, 10 күндөн кийин келем деди. 10 күндөн кийин чалсак бизде жамгыр жаап атат, азыр пока кичине күтүп тургула деди. Ушинтип эле шылтоолорду айта берди да. Анан дагы чалдык, эмне болду, биз качан билет алып берели, учайлы Белоруссияга десек, бир чоң эле мындай малина поле экен, действительно, машинада кетип барат эле, сүрөттү видеого тартып бизге жөнөтүп койду. Бизден уже кача баштадылчы, анан уже түшүндүк, арзан туз татыбайт, жок, буну жөн эле коелу деп. Именно бизде ушул жерде тааныштар эле былтыр ошо Белоруссиядан алдыргандар болду. Алардын тамырларын да көрдүк бизчи. Тамырларын көрдүк, алар эптеп эле ушул бир көчөт, бир 2-3 чачы болсо бир көчөт кылып чыгарып берген да. Алар көрсө ушул именно көчөткө эле чыгарат экен да. Тамырлары өтө слабый болчу. Алар быйыл чыкты, анча-мынчасы чыгып, бир биз эле мына тааныштарыбыздан 2 киши, бирөө поле кайдаган 1 гектарга тиккен, бирөө ушундай огородко тиккен. Жаста кайра азыр полясын, огородун айдап салып, башка нерсе тигип салышты. Чыккандарын терип 1-2 жөөккө тигип коюшту, болду. Тамыр өтө слабый. Ошон үчүн могу эки баланы таанып алла. Ушул экөө көчөткө жоопкерчиликтүү, ушул экөө барып алып келишет. Ооба, биз могу 25-inde кетишип атат. Барып казып, ошол жерден да видео кылат. Транспортировкасы, тамырларын кургатпай, экөө жоопкерчиликтүү эле балдар. Биз уже бардык да, барып көрүп келдик өз көзүбүз менен, Кудай буйрса. Питомникке барып, көрүп, өсүп аткан жерлерин көрдүк, задатак бердик. Кудай буйрса могу сентябрдын аягы, октябрдын башы барып уже Кудай буйрса казып келебиз да. Көчөткө жоопкерчиликти өзүбүз алабыз. Полька 100%. Гарантия. Потому что бизге негизи өзүбүзгө иштеп баштадык да, бизчи. Өзүбүзгө иштеп баштадык. Анан кийин бизге баягы 10-15 гектарга биз жөнөкөй сорт ошол жака барып издеп келип, анан жөнөкөй сорт тикпейсиң да. Биз баягы өзүбүзгө алып келиш керек. Анан, например, Россияда дос балдар бар, мигрант балдар бар. Мына кече эле барсак, бир дос балам качан Кыргызстанга десем, тозум машина алып таксовать этейин деп атам дейт. 1,5 миллионго машина алам дейт. 1,5 миллион рубльм бар дейт, машина алам дейт. Машинаны эмне кыласың? Жүрө бересиң, бала чакаң Кыргызстанда, өзүң бул жакта. Лучше давай, мына малина кыл, бизде живой пример биз. Огородко тиккенбиз, мына тынчтык 30 сотукка тигип, азыр 2-3 күндүн биринде 10 миң, 13 миң, 15 миң ушундайга тапшырып атат да. 2-3 күндүн биринде. Сен Москвада тапкан акчаң үйүндө эле бала чакасы менен огороддо, өзүң жериңде, өзүң элиң менен, тууган урук. Десек, азыр ал дагы уже бизге жер карап бергиле, мында болду. Жер карап бергиле, көчөт алып келип бергиле, малина тигем, Кыргызстанга барам деп атат. Мына туугандар, көчөт карагыла. Урожай жакшы экен. Бул дагы биринчи жыл, тамыр дагы жакшы. Биринчи жыл тамыр дагы жетиле электет, тамыр жетилип туруп урожай бергенде бул вообще. Кудай буйрса бул биринчи жыл ушинтип жатат да, эмки жыл уже бою бийигирээк болот да бунунчу. Быйыл ден соолукка байланыштуу, мына июнда дагы келинчегим дагы төрөп калды, өзүм операциялык больницада болуп калдым. Мону өзү шпалера кылып байлаш керек. Азыр могу көтөрүлгөндө байлануу зым тартылып, шпалер тартылып, зым байланып турганда сонун болуп көрүнмөк да. Бирок ушундан эле Кудайга шүгүр. Ошондой туугандар, могу көчөттөрдү көрдүңөр. Кудай буйруса, октябрдын 10-да келип калат, Ооба, буйруса. Октябрдын 10-на пландап атабыз. Жылдызга чалып, жылдызга заказды берип, ошол жооп берет. Ошол каналга катталып жазып бериле. Эгер бул эки баланын номери керек боло турган болсо, жылдыз аркылуу аласыңар. Экранга номери жазылбайт, булар жазсаңар, булар эртең кетет. Ушул жерде келип көрүш керек боло турган болсо, жылдыз адресин айтат, бул жакта көрсөтө турган адам номерин берет, ошол жака кайрылып бересиңер. Анан көчөт боюнча дагы былтыр биз издеп жүргөндө могу шаардан чыгып атты да көчөт. 60 сомдон чыгып атты, аны бир таанышыбыз алган экен. 1000 штук алган экен 60 сомдон. Аны үйүнө да барып көрдүк да. Аны бир 25-30% эле чыгып калыптыр. Ошондо мен мындай эсептедим, анычы эгер 60 миңге 1000 көчөт алган болсо, аны бир 30% дейли, 30% да 60 миң 30га бөлсөң, бир көчөт 200 сомдон айланып атат да. Ошондой проблема бар, тынчтык. Өзү көчөт алып келгендер туура транспортировка кылбай атат да. Эми биз анын баарын өзүбүз контролдоп, эми ушунча уюштуруп аткандан кийин элдерге жакшы көчөт алып келишибиз керек. Азыр бул жерде уят болбошубуз керек. Туура, таза, жакшы, өтө кымбат эмес, өтө арзан эмес, средний баада. Азымдай болуп атат да. Биз өзүбүз эле ошо 10 гектарга бир 90 миң 10 гектардын 10 гектардын баарысын отургузбайбыз, жана суу кампага место калтырабыз, бир 9,5 гектарга 90-95 миң алабыз да.
90-95 миң алабыз. Өзүңөр. Өзүбүзгө, досум экөөбүз ортодон. Өзүбүзгө бир 95 миң алабыз. Анан ал 95 миңди атайын бар болгонго жараша өзүбүз барып, бардык процессте казылгандан баштап келгенге чейин өзүбүз башында болуп карап, эгер кызыккандар болсо видеого WhatsApp'тан чалса болот, казып аткандарды көрсөтөбүз, жүктөгөндөрдү көрүнөт. Холодильникте, фурада ар бири 50 штуктан болуп, пакетте опилка салынып келет. Былтыркыдай болупчу. Былтыр ошондой таза кылып алып келебиз. Эмне дегенде мына былтыркы ошентип алынган сорт быйыл чыкканы жакшы буйруса. Көктөгөнү жакшы экен ага. Мондай болуп көктөгөн болсо жакшы да. Ошол туугандар. Ана мигранттарга кайрылуу. Баягы азыр биз эми, например, мигрант досторубуз көп да. Жок, алар менен сүйлөшүп турабыз да күндө элечи, WhatsApp'тан сүйлөшөсүң, видео вызовтан сүйлөшөсүң. Алардын тапкан акчасын биз ушу огороддон эле таап атабыз. Огороддон эле таап атабыз. Алар тапкан Кудайга шүгүр, ошон үчүн баягы келгиле Кыргызстанда жер кенен Кудайга шүгүр. Ар бир адамдын үйүндө жок эле дегенде бир 20-30 сотуктан жери бар, үлүш жерлери бар. Поляларга тиксек болот, напримерчи. Азыр мына бизде эми Кыргызстанда жерди эми туура иштешти башташты да. Эми эффективдүү иштетип, эми туура пайдаланып, мурда арпа, буудай себип коюп жата берчүк да. Бул Асылбек, бул бизнестин башталышы. Ооба, бул башталыш. Дайыма айтып жүрөм, бул бизнестин, ягодный бизнестин башталышы. Бул али бум болот. Чоң масштабка чыгабыз. Анан кийин сен азыр мигранттар деп калдың. Бизге миграцияны жок кылабыз деп ушинтип каналыбыз башталганда ушинтип неметкенде кээ бир мигранттар жактырбайт, неме депчи. Мигранттар эмне кылат силерге депчи. Биздин максат туура. Ошол азыр Тажикстан менен болгон окуя. Үйүңдө бир туугандарың жок болсо, соседиң келип алып ызчуу салгандай болуп атты. Эми баардыгыбыз ушул жерде экономикасы күчтүү болуп, баардыгыбыз ушул жерде мамлекетибиздин бюджети жакшы болуп, военный техникаларыбыз жаңы болгондо, может тийишпейт беле. Тийишпейт болчу, экономика күчтүү болсо, военный жактан да күчтөнөбүз да. Военный жактан күчтөнгөн кийин уже, конечно, уже кошуналарында тийишкенге акыбал келбейт. Акыбал келбейт. Ошон үчүн биз колдон келсечи, өзүбүздүн жерге келип, өзүбүздүн экономиканы өнүктүрүп, өстүргөнгө салымыбызды кошуш керек да. Анан кийин, например, Кудай буйрса, бизге ошол эле коңшу Тажикстандан, Өзбекстандан биз уже мына эмки жылы, например, бир уже эмки жылкыга биз уже азыртан ойлонуп атабыз уже. Жумуш чалыш керек. Жумуш чалыш керек. Уже где-то 30-40 киши уже жайдан баштап кышка чейин. Аларга шарттарды түзүп бериш керек. Чтобы келгенде баягы келип кетип эмес, ошол жерде жашап иштей турган болуш керек да. Мына айтып атпайсыңбы? 10 гектар жерде силер кантип эптей аласыңарбы деген сомнение болуп атпайбы? Буйруса, ошол 10 гектардын жумушчуларын биз өзүбүз жатаканасы, ошол жайын дайындайбыз да. Жатаканасы менен, туалет, душу менен, столовый менен ошол жумушчуларды алып, даже мен өзүм орустун эски үйүндө дагы жашап турам. Биринчи ошо жумушчуларга берип шартыңыз беребиз. Мына туугандар. Миграция боюнча дагы, Баткен боюнча да сөз козголуп кетти. Жакшы. Туугандарыбыз кайтып келиш керек. Ооба. Ал жакта эртеден кечке мен көрүп аттым да мигранттарды. Биз деле мигрант болуп келгенбиз, биз деле иштеп келгенбиз. Жон терибиз мигранттарды түшүнөбүз. Жана котлованын ичинде чоң отурбадык. Точно. Ооба. А бирок ошол мына вагонго кирип алып, тамактанып, ошондо ким билиптир, ошондой иш кыларбызды. Бирок Кудайга шүгүр, баягы орусда айтып атса, все, что не делается, все к лучшему деп атышат. Списокко кирип келип калып уже болду, эми бара албайбыз деп анан ушу Сен да черныйга кирип. Мен да черныйга киргем. Мен ошол жерде черныйда неме, черныйга депорт кылып жүргөн да мен. Депорт кылгам, ошо жакшы болуптур көрмөй. Сен келдиң, сен баштадың, сен аркаңан биз баштадык. Мына мен аркаман досум баштады, бул досум аркасынан да толтур адам баштады. Анда Путинге кайрылайлыбы? Кыргыздардын баарын депорт кылып жүр деп. Эгер 3 жылдан рахмат айтам. Мен неме дейт элем да. Ошол канча бир 10 жыл болду да мигрантчылык. Лично мен немемде 10 жыл мурун башталган да. Жакшы мындай жаш күч убагым кетти ошол жакта. Россияда жүрүпчү. Тууган тугуш менен катыша албай калдым. Досторум үйлөнүп аткан мал. Мен 8 жылда 3 эле жолу келдим Россияга. Жылына келип кетүү эмес. 8 жылда 3 эле жолу келип кеткем да. Анан кийин азыркы акылым болгондо мен барып машина айдап, баягы BMW, Camry'лерди айдабастан эгер азыр жерди жакшы жерден канча бир $5000 алса болот средний. Средний 5000. Мен эгер азыркы акылым болгондо, ошол убакта мен BMW албайт элем. Мактанып биякта айдап, тепкилеп жүрбөйт элем, жер алат элем. Дагы 1 жыл иштеп туруп көчөт алат элем. 8 жыл мен өмүрүм өзүм мекенимде, досторум менен, тууган туушкандар менен өтмөк.
Мен бешенеге жасқаным ошол. Бешенеге жасқаным ошол. Бизде мен бул жакта студент болуп калып калдым да, Кыргызстанда. Студент болуп калып калдым да, анан кийин 1 жыл барып Россияга иштеп келе коем деп окууну бүткөндөн кийин 1 жыл бардым. 4 ай иштегенден депорт болуп бияка жүрдүм кайрачы. Мен айттым, ушунча менет кылып эртеден кечке иштесем, атам деле могу акчаны мага берет деп баз бергем демечи. Депорт кылсаң кылып эле. Главное, камабай жөн эле самолет менен кетесиз деп баз берген да. Анан кийин действительно биз куракты, биздин дос балдар жаштыгы бир столовойда же бир строй складта, бир таксиде геморрой болуп өтүп кетти да. Жаштыкты көрбөдү. Биз го студент болуп жүрдүк мыякта, ойнодук, күлдүк, ата-энебиздин жанында, үйлөнгөндөн кийин деле бала чакабыздын жанында. Бизде жашоо жыргал. Азыр мисалы жаштарды мен баягы Москвага барып келдим. Эртеден кечке туруп, жанагы фастфудтарда иштейт экен. Бирөө эртеден кечке түнгө чейин даже үйүнө жеткенге акыбалым болбой калат дейт, такси ойт эткендерчи. Фастфудта да иштеп жүрдүк да. Отургузбайт экен ал жерде. А жана таксидер болсо үйүнө жетпей калат экен, чарчапчы. Бүттү деп жагып, кетип атып, жолдо уктап калат экен. Машинасы токтотчу. Жана сен айтып аткандай, фастфуд десең, фастфудта да иштегем, такси десең, таксиде да иштедим. Таксиде эми неме болуп көрүнө берет, оңой жумуш, таза көрүнө берет, бирок аябай оор. Анан кийин бардык, например, бизнес болобу, например, сетевой маркетинг болобу, бардыгы эрте башталып, эрте кылган жакшы да. Например, буюрса, биз былтыр уже аракет кылып калган экенбиз. Кийинки жыл могу жерден уже көчөт сатылат. Быйыл жок, буюрса. Буну жылда сатылат деген мен сатам, сатпайм билбейм, бирок аракет кылып көчөт чыгат да. Буну башка жакка которобуз. Уже экинчи жыл уже мындай да суроолор болуп атат да. Элдин баары эле малина, клубника тигип атат, анан элдин баары малина, клубника тигип болсо кайка сатабыз, эч ким албай койбойбу депчи. Ошол жөнүндө да сен да биз менен сүйлөштүрөбүз да. Сербияга келдиң, Сербиянын потенциалын көрүп келдим дедің, бирок Сербия дүйнөдө баягы именно тоңдуруу боюнча биринчи орунда турат. Биринчи орунда. Ошол бизге берген маалыматты сен бул жакка да айтып койсоң. Өзү кайсы жерде, мен көп эле жерде айтып жүрөм, кайсы жерде товар көп болсо, ошол жакка чоң игроктор кирет да. Чоң игроктор, акчалуу адамдар. Мисалы, быйыл байкалды, кадимкидей байкалды. Бизде мурда биз эле болчук да, жанталашып тиягындагы, алып же биягындагы агыскана төккөн мына тоңдургандарга быйыл жакшы пайда калды. Неме туугандар малинанын баасы кичине түшүп кетти деп наразы болуп атпайбы? Асылбек айткандай, ал кыл учуму да. Себеби дегенде баа түшкөндө биз да тоңдурдук да. Тоңдурдук. Анан кайра баа көтөрүлүп кетти, тоңдурулгандын баасы көтөрүлүп кетти. Биз мындан жакшы тоңдурулгандан жакшы пайда көрдүк. Биз пайда көргөндөн эмне кылабыз? Биз жанталашып да чоң курайлы деп атабыз да. Бизге окшогондор көп. Алар да чоң куруп атат. Анан кийин биз поляга чоң айтайлы десек, чоң калайлы элек. Чоң калайын. Уже андан кийин могу тоңдурулган малинага эгер мына быйыл мен кое отурган болсом, дагы бирөө кое отурган болсо калайын, дагы башка кое отурган болсо, малинага спрос пайда болот. Анан кийин баага чыгат да. Выбор болот. Например, сен былтыр мурдагы жылы эле казак орустар менен иштечүң турабы? Уже мына Дубайдан келишип атат. Арабтар келишип, түрктөр келишип атат. Кыргызстанга уже игроктор. Булар уже игроктор да, уже дүйнөдө чоң игроктор. Уже булар кызык баштады, уже интерес башталды ужечи. Мисалы, Асылбек мындай да, Петербургда бир компания именно заморожениямен заниматься эткен. Ал Кыргызстанга эмнеге кызыкпаган? Себеби дегенде Кыргызстандан продукция чыкпаган. Ошол үчүн кызыкпаган. А мына кыргыздар быйыл сунуштап атат. Мисалы мен товар аласыңбы десем, Кыргызстандан объем жок деп менен сүйлөшпөйт. Кайра дагы бирөө чалат. Уже интерес пайда болот да, андачы. Анан мисалы Сербиядан свежийин алып, монда свежийин $4 алып тоңдурушуп атат. Элестетем, $6 сатат да жок эле дегенде. $6 деген 500 сом. А биз алар эгер орустар сербтерден алып переработка кылып аткан болсо, биз мисалы аларга 500 400 предлагать этсек, алардын көңүлү сразу бизге бурулат. Анан кийин айтат, Бектемир, сен канча тонна кылып бере аласың мага? Мисалы, жылына мен потребностьум 1000 тонна. Ошону камсыз кыла аласың дейт. А мен мисалы 500 тонналык күчүм бар. 500 тоннаны сагайтам. Мончадан келиштим, давай, халайымтериңер топтогула, заготовканы кылгыла, баасы мынчадан. Бул ынтымакташып ишти кылып бериш керек. Ооба. Анан кийин свежий рынок такой иштеп атат. Биздин преимуществобуз сербтер 95% ягодасын, малинасын
тоңдуруп анан кийин экспортлоот экен. Биздики 50/50 болсо деле монда жетет. Бизде свежий рыноктагы бар да. Биздин жерлер могу малина, клубникага, ягодага негизи аябай ыңгайлуу. Кудай берген жерде. Кудай берген жерде. Биздикине аябай мына. Анан могу капельный полив да аябай жакшы экен. Капельный кылган турбайсыңарсыздар, э? Капельный полив бул баягы жерди катырбайт экен. Анан кийин буга убарат болбойт экенсиң. Биз мурда арык менен суу келчү, анан кошунанын үйүнө каптап кетти, анан жырып кетти, сууну бирөө жугуп алыптыр деп баары убарып болуп, мындай жайы менен ошол суу карган убактыңды эсептесеңчи, 10-15 күнүң эле кетет да. Бунун кечинде жатарда эле тиги жакты резетканы сайып койсоң болду. Мотор иштеди, эртең менен өчүрүп койсоң. Болду. Зато эффективдүү. Жумшак, жерди катырбайт экен, вишни чөп чыгарбайт. Уруктар агып келбейт. Агып келип эле чөп чыгарчы да. Таптаза, соп-сонун болуп турат. Молодец жигиттер. Анда биздин катталуучуларга да кайрылып койгула эми. Катталгыла деп мына комментарий. Катталуучуларга ооба, катталып, маалымат алып, сүйлөшүп, кеңеш алып, өзүңөргө эле жакшы да. Эгер жериңер бар болсо, көчөткө аракет кылып, мындайча айтканда жаңы бизге окшоп, былтыркыга окшоп малина менен оруп, ошонун пайдасы менен, акчасы менен дарылангыла деген. О, биздин подписчиктер оруп, көбүркөлөрүнө түшүнө кирип атыптыр. Бул негизи жакшы нерсе. Негизи баягы каналга катталыңыздар. Бектемир, сен чын айтканда баягы аябай чоң, көп сооп иштерди кылып жүрөсүң. Сен аркаңан, биз дагы сен аркаңан баштаганбыз негизи. Биз да сен аркаңан баштаганбыз. Сен советтериң менен сен айтып жүрүп биз дагы баягы уже көп эле жыл болуп калды, Кудайга шүгүр. Баягы бирок эми биз баягы эски сорт менен баягы илгерки баягы орустун бабушка, дедушкасынан калган сорттор менен жүрүп атырбыз да. Азыр мына могу сортко өтүп кайран мээнеттер кетиптир да. Эми бирок азыр деле кеч эмес, Кудайга шүгүр. Кеч эмес. Азыр малина десе, мына биздин аркабыздан канчалар, сен аркаңан канчалар мына уже малина менен иштешип башташып, пайдаларды көрүп, баардыгы рахмат айтып атат да. Мурда эле кылсак болмок экен деп, уже элдин баары чоң объемго өтө баштады да. Тынчтык айткандар, жери жоктор колдон келсе жер алгыла, анан жери барлар болсо көчөт алып тиккиле, эч өкүнбөйсүздөр. Кудай буйрса бул малинанын аркасында аябай жакшы пайда бар экен да. Биз өз көзүбүз менен көрүп, элдин баарына айтып жүрөбүз биз дагычы. мына малина десе, дагы бир маанилүү суроо да. Могу кайсы сорт тоңдурулганга, анан кайсы сорт тоңдурулбаганга да. Ошол жөнүндө ачыктап кетесизби? Эми бизде азыр именно ушул сортту, могу полька сортун тоңдурганда моголар чачырабайт экен да, могу жарылып кетпейт. Көрдүңөрбү? Могу биздин местный малиналар чачырап кетип атпайбы? Алар гриз деп эң тоңдурулгандан кийин эң ылый баа менен кетет да. А булар мисалы тоңдурганда ушундай сылый бойдон калат да. Анан түшүмдүүлүгү жогору. Мисалы гектарынан полькадан 10-15 тонна ала турган болсоңор, укмуш эле пайда да. 15 тонна Кудай буйрса алабыз деп пландап атабыз. Ошондой туугандар, достор, мына көрдүңөр малинаны, Кудай буйрса биз силерди алдабайбыз. Жакшы сортторду алып келип беребиз. Могу польканы гарантиясы менен алып келип беребиз. Асылбек, Тынчтык экөө гарант. Эртең булар өздөрү барып, казып, салып ушу жерге Бишкек алып келет. Келген ошол жактан тартылып, жолдо келип аткандарына чейин бул жерге келип таратып атканыбызга чейин видеолор чыгарабыз. Саткан жагын Жылдызга кайрыласыңар. Ошол. Рахмат беки силерге дагы. Каналың өнүгүп өсө бергиле. Силерге дагы рахмат. подписчиктериң Алла разы болсун. Подписчиктерди көбөйтүп койбойсуңар силер. Бектемирдин Клуб Малина каналына катталыңыздар. класстан Көп нерселерди үйрөнөсүңөр. Кудай буйрса силер дагы ушу келечекте келип малина, клубника кылгыла тургандар. Ошол малинанын аркасында аябай жакшы пайда бар. Буну баягы билмейинче, кылмайынча билбейт көбүчү. Анан биз дагы мына Кудай буйрса көп адамдарга айтып, азыр бизге деле көптөр рахмат айтып атат. Мурда эле баштасак болмок экен депчи. Кудай буйрса аз деле кеч эмес баягы. Жакшы анда.